Бұл мал сарай барыңыздарға жақсы керек. Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Беловодскийдің өйдө тарабынан жақсы сатылушы мал сарай көргөзмөкчүмүн. Жақсы жери туғандар. Электр энергиясы бар, интернет бар, су. Ичкенге су жыл 12 ай бұл жақтан чыгарылган бар. И бұл жақта мына туғандар мындай аккан судағы бар екен. Азыр сіздерге Беловодскийдин центринен телүү жолун түшүндүрөйүн. Мал сарайга баруу үчүн туғандар сиздер Беловодскийдин центринен Фрунзе жана Ленина көчөнүн кесилишинен өйдө карай түз жүрөсүздөр. Жүрүп барып поезддан бир аз өткөндөн кийин сол тарапка киресиздер туғандар. Түз бара берсеңиздер, Широкий жайлоосунда мал сарай жайгашкан. Беловодскийдин центринен 13 километр аралык экен туғандар. Эми калган маалыматты мал сарайга барып берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу мал сарайга да жетип келип калдым. Бул мал сарайыбыздын көчө тараптан көрүнүшү. Жайгашкан жерин жана ал жактан да түшүндүрдүк. Бул жагы Темен суу, бул жагы Асыл баш болот. Ошол экөөсүнүн ортосундагы мындай эмеде жайгашкан туғандар. Бул жака чейин Фитте келесиздерби, Портерде келесиздерби, любой эле транспорт менен келсеңиздер болот экен. Мынакей жолдор жакшы эле. Анан мал сарай боюнча айтып баштасак, 118 болгон чоң мал сарайы союзча салынган, жакшы сапаттагы мал сарай жана төрүндө мынакей үйү туғандар. Интернет бар экен, электр энергиясы бар, суу. Бул жакта дарыядан аккан суусу дагы, булактан келген суусу дагы экөөсү тең бар экен ичкенге туғандар. Ал жыл 12 ай агып турат жана бул жактан чыгарылган. Андан ары жалпысынан бул сарайга тиешелүү жердин аянты 2 гектар. Мынакей мондайынан кетет, ары жагы дарыяга чейин, мындайынан келип, бул жактарга чейин болуп калат экен туғандар. Жалпысынан 2 гектар. Анан кышын жазын эле бул жерде мал кармайм дейт сарай ээси. Так. Мынакей документтери боюнча кызыл китеби бар, ошол 2 гектар жеринин техпаспорт чертеждары бар экен. Мынакей бул жагы 18 жана бул жагы 100 болгон чоң мал сарай. Малдарды мынакей туғандар кенен айдап бага бересиздер. Тегеренте полный жайыттар. Анан бул мал сарайдан сырткары 2 гектар жер, бул жактарга навес, ушул сыяктуу да бир курулуш кылсаңыздар деле болот экен туғандар. Навес, ушул сыяктуу жана башка бир курулуш кылсаңыздар деле болот. Бул тараптан киресиздер, транспорт менен чыгып келсеңиздер, чоң мал сарайга биринчи кирүүчү дарбазасы, 2-3 дарбазадан кенен кирип чыга алат экенсиздер. Так. Мына суунун кулуп, бул жакта дарыя. Чоң болбосо да кичирээк дарыя экен. Арыкта эле дарыя деп атсын деп жүрбөңүздөр. Ушундай агып турган суу кыскасы туғандар. Так. Дагы эмне маалыматы? Кошуналар, жалаң мал сарайлар мынакей жолдо келатканда, көргөнү келгенде өзүңүздөр эле көрсөңүздөр керек. Бардык эле региондордон жашагандар бар экен, мал сарай кылып, ушул жерде мал кармап. Бардык эле региондордон жашагандар бар экен. Дагы эмне маалыматы? Бул контейнердин жем сактаган жайы, жем майдалаган, чөп майдалаган аппараттары дагы бар, алар дагы калат. Кыскасы ушул жерде көргөнүңүздөрдүн баары эле калат экен туғандар. Абасы таза, мына сонун жерлердин бири. Так. Мен ички тарабына кирип сиздерге мал сарайды бир көргөзөйүн. Мынакей бул мал сарайдын ички тарабы. Жана айткандай, союздун сарайы. Мындай сапаттуу материалдар менен салынган. Ар бир канча болжол менен 10 метрдей аралыкта вентиляциялар орнотулуптур. Бул жакта уйга акыр жасалыптыр туғандар. Мынакей бул жагына калаганда кой, калаганда жылкыларды эле бошотуп бул жагына камап койсоңуздар болот экен. Мынакей туғандар. Мына сырткары бул жакта дагы кошумча мал сарай, ал жак атайын жылкылар үчүн экен.
жанактай айгырларды кармап өзүнчө бакканга өзүнчө бөлмө кылыныптыр. Азыр анда ички тарабын силерге көргөзөм. Мындай жанакы парода аттар беле, туугандар. Ушундай аттар үчүн өзүнчө мындай листалар кылынган. Экинчиси 3, 4, мен 5 экен ошондой туугандар. Жана бул жака. Общий 4 экен. Бул жака болсо кулун тайларды кармаганга ушундай жай. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жакта 6 бөлмөдөн турган үй. Жарымынан бери жагы малчы үчүн, анан ары жагында 3 бөлмөсү өзү үчүн экен. Анча эгер малчы жалдасаңыздар, өзүңүздөр анча келип эс алып турганга өзүнчө 3 бөлмөсүн жакшыраак кылып жасаптыр. Аларды азыр ички тарабын көргөзөм. Бул жактан да мындай навеси. Көрүп турсаңыздар, мындай темирлер менен жасалган. Электр энергиясы бар, прожектор орнотулган, мындай чоң антенна дагы орнотулуптур, интернет бар. Кенен туугандар телефондон пайдаланып жүрсөңүздөр болот. Белоцкий центринен анча деле алыс эмес, 13 километр аралык экен. Мына бул жагында суу бул жерден чыгарылган. Ал жыл 12 ай чыгат экен. Ичкенге суу туугандар. Контейнер, жем эме кылганга сырткы ажатканасы. Азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң бул жакта дагы калган маалыматтарды берем. Киргенде ушундай навес, кааласаңыздар очоккона боласыздарбы, ушундай жайы. Ал жерден оң тарапка карай кирсек, тамактануучу бөлмө экен. Бул жакта коридор, бир бөлмө. Бул жакта 2 бөлмө турганда, экинчи бөлмө. Бул жакта тамактануучу бөлмө менен 3 бөлмө болот экен. Азыр жаз келип тамактар эме болуп калган учуру. Анан бул жагы мондай сеткамен тегеренте тосулуптур. Мондай навеси. Бул жакта хозяин өзү үчүн жасаган үйү. Киргенде ушундай прихожка. Бул жакта бир бөлмө, мынакей терезеси жана дагы бир бөлмөгө ушул жерден өтүп кете алат экенбиз туугандар. Электр энергиясы бар. Андан ары. Так. Андан ары туугандар силерге короосуну дальше көргөзөйүн. Бул жагында мондай кенен бош жери. Сууну көргөздүк туугандары. Бул жакта суу жыл 12 ай чыгат. Так, жана бул жакта дагы суу бар туугандар. Мондай эмеден аккан. Үндөр болуп турат. Жапжашыл болуп сонун жер экен туугандар. Так. Туугандар. Бул жактан дагы суу агат. Малдар бул жактан деле, анан калсаңыздар бул жактан да өзүнчө бөлүп берсеңиздер болот. Негизинен бул ичкенге суу туугандар, өзүңүздөр ичкенге суу. Мынакей. Бас болсо бул сарайдын $100,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Казакстан номеринде WhatsApp деле бар. Кыргызстан номерине кээде чалсаңыздар өчүк болсо, ошол Казакстанга болуп калышы мүмкүн ээси. Ошондуктан Казакстан номери менен байланыша берсеңиздер болот туугандар. Анан туугандар квартирага же машинеге деле алмашуу жолу каралат экен. Ушундай сарай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.